Акыркы учурларда сандан сапатка өтүүнү багбандар жакшы түшүнө башташты. Беккан Агро айыл чарба өндүрүш компаниясы калкты сапаттуу көчөттөр менен камсыз кылууда борбор калабызга бак дарактар борборун уюштурушкан. Аталган борбор дээрлик 10 жылга чукул убакыт ичинде Чүй аймагында көчөт питомниктеринде бир нече көчөттүн түрлөрүн өстүрүшүп жана сырттан келген жаңы сорттогу сапаттуу көчөттөрдү багбандарга сунуштап келет. Жок сортторду, жаңы сортторду мисалы үчүн алып келебиз. Өзгө размножение катары көбөйткөнгө привой алганга эгебиз жана кардарларга сунуштайбыз. Бул жерде Кармен деген сорт бар. Эрте бышчы, июлда эле бышып калат. Алмурут. Алмурут деп коелу. Алмуруттун сорту. Узун экен бул. Узун, бул 2 жылдык болуп калган. Андан тышкары бул жакта сорт King Road деп коет. King Road 106-тамырда. Мына бисмиллахиррахманиррахим. 106-тамырдагы 1 жылдык көчөт. Мына мисалга алсаңыз. Алманын 1 жылдык көчөтү 106-тамырда. King Road дейт. Бул кара кочкул жана сизге кандай түшүнсөм, крипсондун акыркы модификациясы деп койсок болот да. Жаңы сорту King Road бизде жок болгонуна байланыштуу ушуну аз кеңири жайылтып атабыз Кыргызстанга. Бунун крипсондон айырмачылыгы формасы ошондой эле бирдей, бирок чоңураак болот. Мякоть деп коебуз, эттүүлүгү эттүү жана бышыгырак храненияга жакшы. Көп ушул суроо талап кардарлар. Көлдөн жана папан, ноокаттан көп той этектерге көбүрөөк эгилип атат. Бул болсо Супер Чиф деп коебуз. Ошол эле кара кочкулдун бир түрү 106-тамырда. Бул да бир кардарыбыз келишим түрүндө заказ берген, муну күтүп атат. Бул жерде бул өзү Мореки сорт Red Chief. Бул да кара кочкул болот. Буйрутманы күтөбүз. Мисалга алганда, буйрутма болгондо рынокты бага караганда бир аз ылдыйраак болот да. Бирок андан тышкары дагы билбей калгандар бар бизди. Ошолорго заказына жараша, буйрутмасына жараша алып келе беребиз. Ушул жерде жери даяр болгуча сактап беребиз да. Хранение бул жерде эми канча көп болсо 40 күн, 45 күн эле сакталат. Андан кийин погода жылуулоо болду, уже отургузулуп бүтүлөт. Мына жерде боло турган болсо, Мутсу деген сорт. Мутсу бул Япониянын селекциясы, 106-тамырга кыйыштырылган. Бул алма, голден сыяктуу сары алмага окшогон, бирок көгүш болотчу. Сакталганы жакшы. Бүгүнкү күндө ушул алманы Кыргызстан, Польшадан алып келип жеп атабыз. Алмасыны. Эмне үчүн биз ушуну өзүбүзгө өндүрө албайбыз? Мунун иммунитети жакшы, вкусовой качествосы жакшы, даамы жакшы. Андан тышкары сакталышы да жакшы. Климатка дагы ыңгайлуу. Климатка да ыңгайлуу. Анан бул сорт эмнесинен бул сакталуусу мөөнөтү сонун. Мисалга алганда муну март айга чейин жакшы сакталат, апрелге чейин сакталат. Ушундай холодильниктерге келе турган болсо, сорт Мутсу. Андан тышкары могу жерде Golden бар. Golden сорт экиге бөлүнүп кетет. Сизге кандай белгилүү билбейм. Бирок Golden Delicious деген болот, сары алма. Бул болсо Golden Rinders деген сорт. Golden Rinders бул көгүш болот. Бунун дагы сакталганда сакталышы жакшы да. Ушул Stanley сорту, Angelina Stanley сорттору суроо талапка жооп берип атат да. Себеби дегенде бунун перспективасы, келечеги кең. Анан кыйыштырса да болот. Мисалы үчүн Лондон алып бул Эсте Жулиен деген тамырга кыйыштырылган. Өздөрү кайсыл тамырга кыйыштырса, кыйыштырып болсо көбөйтүп болсо болот да, бирок эттүү болот. Бул болсо Pink Lady деген сорт. Муну Pink Lady деген сорт бул жана бир кар жедирип ала турган сорт. Pink Lady. Аябай суроо талап бүгүнкү күндө көп. Pink Lady'ни алманы бир кар жедирип алат. Pink Lady деген эми угуп атам. Эми бул жаңы сорттор да. 3-4 эле түрүнө отургузуп атышканда адамдар. Карликтешип эле. Ооба. Анан могун карасаңыз бул айва, бий деп коебуз. Бий алма деп койсоңуз болот. Бунун дугудомный болуп калат. Аполитил менен кошо эгиш керек. Бул чемпион жана Каканская рана деген жанагы дагы бир сорту бар. Ошол бири-бири менен чаңдашып эгилиш керек да. Бул местный биздин жергиликтүү бий алмаларга караганда булар жумшак болот. Анан вареньясы дагы сатылышы дагы өтө жакшы, сакталышы да жакшы. Муну основной биздин Ош тараптар эгип атат. Андан тышкары мына Чүйдүн долинасы,
чүйөрөнүгө элдер бирип ушу эге баштады да. Мунун дагы келечеги алды да. Биз эми жаңы сорттор, бул сорттор бир жерде турбайт экен, ал өнүгүп кете берет экен. Ошого байланыштуу биздин министерство тарабынан колдоолор көргөзүлүп, реестрди жылдан жылга обновлять этип, перспективный сортторду киргизишип, абдан бир жакшы иштерге, иш аракеттерге дыйкандарга барып атат. Ал сортторду Муцу, Pink Lady, King Croat, Речи Суперчи биздин реестрге кирген. Аны коркпой үркпөй документ катар сертификаттары менен кеңири алып кетип растамошка кылып алып кирсеңиз боло берет. Эң башкысы оорусу жок болуш керек. Мына оорусунун белгилери, мисалы үчүн көчөттөрдү бир эле сразу эле билинип кеш керек. Бул келгенден кийин дагы бир жолу газификациядан өтөт. Капилдик катары фитосанитариянын кызматкерлери газификация кылат, анан гана түшүрүп алабыз да. ВСЛ-2 тамырдагы окон гилястын чие деп коебуз кыргызча, мындай гилястын алдында турабыз да. Моореки, Моореки 3-жылга, мына мисалы үчүн 3-жылга 3 жылдык черешня мисалга алгандачы. Муну карасаңыз 3-жылга кандай гүлдөгөн. Быйыл суугураак болду, но бирок ага карабай ылдыйдан баштап мына башына чейин гүлдөп турат. Бул 3 жылдык окон гиляс. Өмөгө кирди. Былтырдан уже кире баштаган. Уже быйыл мөсү көп. Плодовой ножкасы чоңураак, сортту бар. Мунун Кордия деген сорт ушу жерде. Ал жагында Регинасы бар. Анан бул эмне деп айтмакчыбыз? Бул бойлору жапуз болуп, жана тергенге, обработка кылганга ыңгайлуу. Черешнянын сорт эмес, тамыры ВСЛ-2 уланган черешня ушундай болот. Биз жанагыга байланыштуу, жердин тарлыгына байланыштуу ошону 1 метрден эле отургузуп койгонбуз да. Негизи катарына 3 метр, катарынын ортосун 5 метрден отургузган ыңгайлуу болот да. Бирок эмне үчүн дегенде бул келген кардарларга муну качан гүлдөйт дегендин көргөзмө катары коюп койгонбуз да. Мейли гектарлап жер иштеткен дыйкан болсун, мейли короодогу чакан чарба болсун, каалаган ассортименттеги көчөттөрдү мында табууга болот. Ал үчүн көчөт сактоого даярдалган атайын муздаткыч кампалары дагы бар. Бул жерде көчөттөр сапатын узакка жоготпой сактоого болот. Негизинен ягодный культуранын эмне сортун тиксен деле рентабелдүү. Бирок азыркы күндө суроо талап келечекте. Айтып кетели, мисалы үчүн Полька Палана деп коет, ал сорттор польский селекциясынан Брежина деген институттан чыгарылган, бирок 89-90 жылдар чыкканда аны уже 23 жыл, 24 жыл өтүп кетип атат. Селекция уже эскирип калды десек болот да. Сорттору анан өзүңүзгө белгилүү болгондой, ошол бир сорт колдон колго өтүп, 7-чи кишиге барганда сорттун качествосу жоголо баштайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сатылып аткан полька сорттору ошо качествосуну селекционердин закладка кылган жок деп эсептөө болот да. Азыркы күндө кызыл болгон, өзүнүн естественный малиновый цветте калган сортторго көңүл көп бурушуп атат да. Көбүнчө сыртка чыкканга, экспортко малина культурасы бул өзүнүн малиновый цветте калыш керек. Йогуртка салса дагы, вареньясын жасаса дагы стеклянный тарада малиновый цвет, естественный цветтерде калыш керек да. Алар кайсы сорттордо Авацияда бар, Каскад Харвестерде бар, жаңы сорттордун баарында бар да. Булар кээ бирөө Версаль, Англиянын, Франциянын сорту, Эндросадия, итальянский, Аврора, итальян селекциясы, ошол эле Полонез, Дельнива, польский селекция, алар карарбайт да. Ошон үчүн булар энелик тамыр деп койсок болот, маточный подвойлер деп коебуз да. Себеби дегенде бул инвитро лабораториянын клеткадан чыккан өсүмдүк болуп эсептелген үчүн бул энелик тамыр катары колдонсо болот да. Ушул жерден көбөйтүп алганга дыйкандарга да ыңгайлуу болот. Бирок керектүү заттар бар экен мунун ичинде. Ушул объемдун горшогуна, квадратына жараша керектүү заттары бар. Андан кийин пересадка кылып кайрадан отургузганда булар фосфорный, калийный жана гумустарды бериш керек да. Өзүнө керектүү жерине, жердин составына жараша. Ушунан өздөрү көбөйтүп кеткенге жакшы, бирок ачык тамырга караганда бир аз кымбатыраак. Бирок мунун перспективасы өтө ыңгайлуу. Кене 3 жылдан бери ушул инвитро лабораторияга өтүп алдык. Мына келишим түзүп дыйкандарга
100дөн 200дөн алып азыр өздөрү көчөт кылып сатышып атат да. Биздин кардарлар көбөйткөн, жана жаккан, айлына жаккан, кошунусуна жаккан, тууган уруна ошо жерден көбөйтүшүп, площадьтон чоңойтуп атат жер аянттарына. Анан өтө селекция дегенге көңүл буруп маани бериш керек деп ойлойм да. Чүй аймагында гектарлаган аймакка дыйкандар малина, кулпунай өстүрүшүп, андан киреше табууну өздөштүрүштү. Учурда бизнеске ыңгайлуу бул өсүмдүктөрдү өстүрүү өлкө боюнча колго алынып, рентабелдүү мыкты сортторуна тандоо жүргүзүлө баштады. Канчалык ишеничтүү, сапаттуу көчөттөр отургузулса, ошончолук түшүмдүүлүк болооруна көздөрү жетти. Бул кишилер менен көптөр менен иштешебиз, жаңы сортту кылат. Бүт баары эксперименттен өткөн, эксперименталды. Азыр биздин местныйлерден алып атат, алар деле качествосу, түшүмдүүлүгү жагынан артта көп элесе, 50%. Эски сорттор. Эски сорттор дагылабай, эски сортторго кармап жүрөбүз. Азыр жаңы технология болуп калды. Жаңы сорттор көбөйүп атат, түшүмдүүлүгү жагынан. Ошон үчүн мына бул жерди карасаңыздар, баары бар бул жерде. Уттурбайт да бул жер кыскасы. Баягы сырттан келген биздин климатка ыңгайлашкан Ыңгайлуу, бардык түрү бар. адаптация болгон бүт ылайыкташылган бүт бар. Мисалы ошол жерге чүйгө, көлгө, Тянь-Шанга зоналарына адаптация кылып ылайыкташкан сорттор келет. Түшүмдүүлүгү жагынан уттурбайт. Сиз кардар катары алып көрүп, мындай эгип, натыйжасын көрдүңүзбү? Биз эми мына 2-3 жылдан бери ушул алабыз. Кардарларга биз мен как специалист агроном катары ошолорго уход кылып, көрсөтүп берип айтып атабыз. Мына ушул жерден алгыла деп, мына бул жерден алгандарыбыз мына азыр кардарлар рахматын айтып атат. Буга чейин биз базардан жайма базарынан алып билбей жүрүптүрбүз деп. Азыр рахматын айтып атат. Малина, клубника сорттор түрлөрү келип атат, алмалар келип атат, плодойлор келип атат, аябай жогорку түшүм жакшы алып атышат. Бул хвойнилар деп коебуз, булардан да мына эч эмеси жок. Арыз муң жок, рахмат айтып, мына ошо кардарларыбыз бизерге көп айтып, кайрыларга көп бирла кетип атабыз бияка. Келиңиздер, алгыла деп. Буюрса жакшы, рахмат айтып атышат. Түшүмдүүлүгү аябай чоң жогору. Оору, жанагы оору жагынан үшүк эмелерден аябай устойчивый. Жарактуу. Мына алдар 2-3 жылдан бери элдерибиз, шаар тургундары уже көнүп калды. Базардан алып оора болбойт экен деп атышкан. Перевозной тигип деп атышты, азыр андай жок. Көндү. Түшүнүп калды, билип калды. Азыр деген канча акча вложить этсе, 2-3 эсе түшүм алып атат. Клубника, малинадан. 3-4 жылдан бери айыл чарбасы дыйкандарыбыз жакшы оңолуп калды десек болот. Баары бүт текшерүүнү өтүп, кепилдик менен тамырлары жарактуу. Алар келет да биз мына идиш менен эмеде сакталып келет, морозильникте келет. Эч эме коркпостон, үркпөстөн тиге бериш керек. Азыр келдиби, июлга чейин отургузса болот, каландыгы сакталып турат. Биз өзүбүз эксперимент жасап көрдүк. Талага барып, үстүнкү айылдарга, күнтүү эмелерге барып эксперимент жасап көрдүк. Бөрлө урожайын берип атат. Биз 3 жылдан бери ушул тартипке өтүп атабыз. Себеби дегенде инвентар лабораторияда өндүрүлгөн жабык тамырындагы тартиптеги көчөттүн культуранын көчөттөрүн алып келип атабыз да. Мисалга алганда муну алсаңыз, бул ягодный культура батыраак ооруп калат да. Анан чет мамлекеттен келгенде, ачык тамырда келип калганда риск бар да, ооруларды алып келгенгечи. А бул инвентар лабораторияда клеточный размножение стеклянный тарада, анан торфко отургузуп, анан көбөйтүлөт да. Мана оорунун, сыркоонун эч кандай белгиси жок да. Анан сорттун оригиналдуулугуна кепилдиги бар. Элдер бүгүнкү күндө бир аз биз кыргыз мамлекетинде эми өткөнүбүзгө байланыштуу ар кандай болуп калат. Караколдо мисалы үчүн түп райондордо эми эгин отургузуу кызуу башталды. А Арабанда бүтүп калды. Мисалга алганда ошол Арабанда бүтүп калган жакка дагы барып отуруп берет. Бул эми башталган жакка. Себеби дегенде бул өнүп өсүп турат мына. Майда отургуза, июнда отургуза бул өнүп кете берет. Себеби дегенде бул тамыры жабык, өзүнүн естественный природада өсүп турган убагында. Анан сортторго көңүл бура баштады. Сорттордун тазалыгына, селекциянын, анан деңиз деңгээлинен канча бийикте кайсы сорт жакшы өзүн көргөзгөнүгө, бир 2-4-5 жыл мурда сорт келди десе эле, мындай ачык тамырбы, карат мындай тамырбы, сорту кандай, канчанчы селекция, канчанчы репродукция дегенге түшүнүк аз эле. Бирок азыр деле анчалык деле түшүнүк жок, бирок азыр 21-кылым дегендей компьютердун технология заманы, ар кайсы сорту жазсаңыз 2 секундда деле интернет тармактарынан көргөзүп атат да. Ал дагы бир Декоративдик көчөттөр шаардын, мекеме ишканалардын, короо жайлардын көркүн ачат эмеспи? Андыктан сырттан келген түрдүү кооздуктагы көчөттөргө суроо талап дагы жогору. шаарды кооздуганга
парктарга келишим түзүлүп бронировать этип койдук болсо болот да. Бул ошо шаардын эч жакка чыкпайт, бул шаарда кооздукка каралган калат. Ооба. Андан тышкары бул жерде могу штамбовый роза. Муну Европа мамлекетинен алып келгенбиз. Бул да 1 жыл болду, ушул жерде туруп естественно кыштады. Биз байкасаңыз көп нерсени холодильникке киргизбейбиз. Свежий келгенди гана киргизебиз. А тамыры менен турганды бүт баарын сыртта карабайбыз. Себеби деген ысык суукту биздин колдо көрсүн. Эгер куурай турган болсо биздин колдо куурасın. Кардардын колдо барганда куурашынын бизге кереги жок да. Бул жерде ар кандай түс, бул штамбовый роза деп коет. Розанын штамп түрүндөгү. Роза ушул жерге кыйыштырылган. Мисалы алганда могу жерге эки гүл кыйыштырылган, бул жерден 2 гүл чыгыш керек. Бул 2 жылдык болуп калды. Быйыл бир 20 күндүн ичинде уже гүлдөп кетет. Буюрса гүлдөп кетет. Мындай бассаңыз дагы ошол эле жанагы туялардын 1 метр 1,20-лыктарын өтө бийик туяларды алып келгенден коркобуз, өтө кооптуу да. Кичинекей туяларды кардарларга сунуштайбыз, чоң туяларды. Элдин баары үйүнү салып алып эле сразу эле 2 метр туяларды сурайт да. 2 метр туяларды сураганда анын үчүн чоң сурайт. Бирок ал чоңдун эккен сайын анын кооптугу бар да. Мисалга мында орусча айтып кетейин мен сизге. Мисалы үчүн могу зеленый масса, жашыл жалбырагы да, ийне жалбырагы. 4 жылдык окшойт. 4 жылдык. Мисалы үчүн ийне жалбырагы канчалык бийик чоң болгон болсо, ошон үчүн бул тамырдын горшогу да чоң болуш керек да. Идиши. Идиши. Мисалга алганда бул Европа мамлекетинен чоңду алып келсең фурага көп батпайт. Өзүнүн жана талабы боюнчачы. Андан көрө кичинекей алып келсең, зеленый масса соответствует корневой системе деп коет. Муну жаш ийне жалбырагы горшоктун диаметрине туура келиш керек да. Ошон үчүн булардан кардарлардан бул батта өсөт, оорубайт, жана жакшы кетет. Бирок оорубайт деп эле коюштун кереги жок. Өзүнүн дары-дармектерин, витаминдерин берип туруш керек. Бул өзүнүн жашыл жалбырагына, ийне жалбырагына өзүнүн тамырынын көлөмү туура келет стандарт. Мисалга алганда 2 метрликтердин ширинасы 70-80 болуп атпайбы? Ошон үчүн горшогу да 70-80 болуш керек. Көп жерге барсаңыз 70-80, горшогу болсо 35 сантиметрликте. Алар кыйналып калат. Бул ушул 4 жылдан бери ушул жерде ушул жер мисалы үчүн могу шаарга кетти, могу реке линия. Көп азыр шаар боюнча краснолистный клен деп коет. Клендун жана кызыл жалбырактуу, фиолетовый жалбырактууларда өтө спрос болуп атат. Ал клен австралийский клен деп аталат. Европа мамлекети бүгүнкү күндө запрет коюп койду. Бирок андан тышкары биз азыр өзүнүн плодопитомника Голландия мамлекети менен келишим түзүп, департамент сорт испытательный центр бар. Ошол жерден уруксат кагазын алып, биз көбөйтөбүз деп алып келе атабыз. Бүгүнкү күндө ал декоративдүү дарактарын дагы чыгарганга аракет кылабыз. Бактарактар борборунда көчөт боюнча атайын маалымат баракчалары даярдалып, кеп кеңештер да берилет.